Кыргызстанда биологиялык калдыктарды, жандыктардын өлүктөрүн атайын крематорийлерде өрттөөгө уруксат берилди. Буга чейинкидей жугуштуу ооруларга кабылган жандыктар жерге көмүлбөй, эми атайын жайда өрттөлөт. Садыр Жапаров маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ушул мыйзамда өрттөө маселеси да камтылган. Мыйзам алгач сунушталганда, эгер адам өлгөндөн кийин сөөгүн өрттөө боюнча керез калтырса, абакта өлсө же тең жайы жакындары табылбаса, өзгөчө кооптуу түшүнүксүз инфекциялардан каза тапса, сөөгүн өрттөө каралган. Мыйзам кабыл алынганда бул беренелер алынып, жандыктардын өлүктөрүн, биологиялык калдыктарды гана өрттөөгө уруксат берилген. Сөөгүктү кремациялоо иши белгилүү бир текшерүүлөрдөн өтөт. Биологиялык калдыктарды, жандыктардын өлүктөрүн өрттөө үчүн крематорийлер шаарларда мамлекеттин эсебинен курулат. Бирок канча шаарда курулары азырынча айтыла элек. Эгер адам туткан дини боюнча сөөгүн өрттөөнү кааласа, документтери туура келип, соттук териштирүүлөрү жок болуп, дин боюнча мамлекеттик комиссиясы уруксат берсе, сөөгү өрттөлөт. Сөөгү коюуга жер бекер берилет. Эгер жубайлардын бири каза болсо, жанындагы жерди мамлекетке акча төлөп, сөөгүн кийин коюу үчүн жайды брондоп койсо болот. Өздүгү аныкталбаган, жакындары жок адамдардын сөөгүн атайын кызмат жерге берет. Адамдын каза болгону тууралуу маалымат бир күндө берилет. Бул мыйзам долбоору боюнча пикириңизди калтырып, ТМЕДианын баракчаларына катталып коюңуз.